Кыргыздын улуттук оюндарына кирген салбурун бул ата бабалардын аңчылык өнөрү. Илгери кыргыз жигиттери ат минип, колуна куш кондуруп, жаа сынып, тайгандарын ээрчитип ууга чыгышкан. Азыр эми салбурун улуттук оюн катары эсептелип калды дейт Талас облусунан келген Манас оюндарынын катышуучусу. Илгери салбурун деп Манас атадан бери келаткан. Багы мээле агып, боот агып, салбурун деп жер чалып деп Манас атадан бери айтылып келген. Мына Кудай буйрса биз дагы ошо бабалардын, аталардын жолун жолдоп, ошо салбурун деп быйыл 25 жылдан бери ушул салбурун оюнун мүчөсүбүз. Ушу Баткен областына Талас командасынан 60 бала келгенбиз. Салбурун боюнча, тогуз коргол боюнча, ордо боюнча, анан күрөш боюнча. Ордо 2 топко бөлүнүп, ойнолуучу улуттук оюн. Эрежеси тегизделген жерге чийилген чоң айлананын так ортосуна кан тигилип, анын тегерегине көп чүкөлөрдү тизип туруп, чийиндин сыртынан томпой менен атып, же чертип чүкөнү чийиндин сыртына чыгаруу. Ордо оюну илгерки заманда жигиттерди согушка даярдоо багытында өткөрүлгөн. Бул ордо деген өзү согушка даярдандык деген. Өзүң билесиң, Манастан Кытай корккон. Кытай жана чебин куруп алган Манастан корккон. Анан кийин башка мамлекеттердин баштап бийлеп турганда, ошондон мунун абдан баазы элди чогулткан. Эл чогулган. Келөнөн Таласка келип отуруп калып, Таластан биринчи таластыктар кыйын ойношчу. Анан азыр өсүп атат, башка жактагы балдар да жакшы ойношот. Манас оюндарына өлкөнүн ар тарабынан келген спортчулар кыргыз күрөшү, салбурун, ордо, тогуз коргоол, айкүр улуттук түрлөрү боюнча күч сынашты. Жалпысынан 500гө жакын спортчу катышып, таймашышты. Манас оюндары деп аталып калыштын себеби дагы Манас атабыздан калган жанагы тогуз коргоол, ордо сыяктуу күрөш, анан салбурун ичинде бүркүт салуу, тайган жарыш, кош учуруу сыяктуу оюндар. Анан эң кызыктуу мына айкүр сыяктуу оюндар биздин облустун аймагында ойнолбой келгенде бул кызыктуу оюндар экен. Ошол бизде дагы эске алып, эми буюрса анын федерациясын түзүп туруп, ошол оюндарды элге журтка жайылтып, ошол оюндарды алып чыгышыбыз керек экени бизге абдан маанилүү болуп атат. Манас оюндары 4 жылда бир жолу өткөрүлөт. Алгач уюштурулганда спорттун улуттук түрлөрү боюнча Спартакиада деп аталган. 2013 жылы Манас оюндары болуп өзгөртүлгөн. Оюндун жыйынтыгында жеңүүчүлөр акчалай жана баалуу белектер менен сыйланышты. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.